42 миң азыркы учурда карызыбыз турат. Бул ишти сиздер менен бөлүшпөй калсак эле, чындыгында элдин бул үйгө деген жардамы деле толугу менен мындай айтканда токтоп деле калат экен чындыгындачы. Өзüm могу кирпич куюп саткандан артроз болуп калгандан кийин токтотуп койгом да. Бутум шишип. Анда оор ишке деле жарабай. Көбү деле айтып атат, кээде комменттерден окуп атам. Билекте күчү бар экен, иштесе болбойт беле деп. Азыр эми эч ильяж жок го атат, кыймылдаганга. Ден соолук. Кече бир иш деле барып келсем 4 күн жатып калса, ошо бут ооруп атат, артроз болуп. Жана ок тийген бутуңуз кайсынысы? Ок тийген бут мынияктан азыр шишип атпайбы? Бул деле болуп шишип атат. Бул жаңы башталды да. Биягы уже ок тийген бут эмне болсо. Мына Кутбек мырзанын ушундай бир кичинекей сыноо менен 6 балалуу үй бүлөнү сынап келатат. Мен ойлойм бул сыноолор артта калат. Биз кайрылып, биз аркылуу сиздерге жеткирип аткан муктаждарга эч кандай бир күмөнсүз, ойсуз, шексиз жардам бере бериңиздер дейт элем да. Бул жумушта жеке кызыкчылык болгон эмес, болбойт дагы, болгондорго дагы мен каршымын чындыгында. Мына биздин фонддо айланада жүргөн мырзалар, жардамчылар, волонтерлор бардыгын билет, операторлор бардыгы билет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандар, арбаңыздар, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, бизде ушул үй кайерine келип токтоп, анан эмнеге токтоп калгандыгын азыр бир кыскача сиздерге айта кетели. Токтоп калганыбыз себеби ушул кумшубак стяжка толук кургапсын дегенбиз. Анан ошол учурда эсиңиздердеби, усталардан биз азыр 120 миң карыз болуп калдык деп айттым элем. 120 миңден 50 миңин ошол момент берип 70 миң калды дегем сиздерге. Андан бери урматтуу мекендештер, бизде кече күнү жакшы инсандар колдоп, улам ушул карталарга Мбанк, Сбербанкка колдон келишинче салымыңыздарды жөнөтүп, андан сырткары бизде Москвада Бектемир деген досубуз бар, кечеки балдар күнүндө балдарга жакшылык өткөрүп берген. Мына ошол досубуз дагы колдон келишинче салымын кошуп, жалпысын чогултуп 50 миң сом кылып, дагы усталарга багы 120 миңден биринчи 50 миң бергенбиз, 70 калабы. Дагы кече күнү чогултуп, дагы 50 миң берип, устанын карызын кыскарттык мындай айткандачы. 20 миң устадан карызыбыз калды. Ал эми материалдан, тактадан 13 миң, нарак материалдан 12 миң сом, 10 миң сом карызыбыз калып тур. Ошондо 10, 12, 22, устадан 20, 42 миң азыркы учурда карызыбыз турат. Анан улам үстүңдө, бул үйдүн үстүндө карыз туруп эле, улам иш кете бериштик деле кыйын болуп турат. Себеби биздин моюнга бул карыз жазылат экен. Усталар уламга жалат кылып, кантип атат, не болду, тыйын болоюн деп калдыбы дегенде бирдеке дей албайсың. Анан биз сиздерге улам видео тартпай, бул ишти сиздер менен бөлүшпөй калсак эле, чындыгында элдин бул үйгө деген жардамы деле толугу менен мындай айтканда токтоп деле калат экен чындыгындачы. Ошого карызды толугу менен жаап алып, анан кийин ишине киришсек деп турабыз, Кудай калса. Мен сиздерге бир терең кайрылып кетем да, урматтуу мекендештер. Азыр биз бул үйдүн үстүн лай баскандын ордуна пенобетон басабыз деп аткан, билесиздерби? Пенобетон. Мына ошол пенобетондун деле расходу бир 20 миңдей болуп калат экен.
Анан кече үйдүн ээси Кутубек таксыр өзүбүз эле ушул лайын басалы кичине болсо да эконом болот, топурагын төктүрүп берсеңер дегенден кече күнү биз бир портер топурак, саман, жол кирелери менен келишип 3600 сомго ушул топурак саманы менен келип чүргөн. Мына ошого көмөктөшкөн Закир байкебиздин досу ким эле аты? Тарел деген мырза 5000 рубль аманатын жөнөткөн. Мына ошол 5000 рубль аманатыңыздын 3600 сомуна ошол мындай айтканда топурагын алып, үйдүн жылуулугуна себепкер болдуңуз. Үстүнө лай басылып атат, урматтуу Тарел мырза, Алла разы болсун. Андан кийинки мекендештер, бир туугандар алдыда боло турган иштеринен мен силерге ушундай терең кайрылып кетким келет. Туура өзү чакан кичинекей эле үй. Улам эле кайрыла бериш мен үчүн мындай бир ыңгайсыз жаралып турат. Уялып да калдым. Кичинекей эле үйгө ушунча эме кылыш. Бирок мына ушул үйгө, ушул артымда турган үйгө, ушул күнгө чейин урматтуу мекендештер жакыныраак келип алып алсаңыз, ушул күнгө чейин ушул үйгө жалпысынан 900 000 каражат кетти. 900 000 сом кетти. Ушул турушка мына. Ашып барса канча? 11ге 6 үйдүн узундугу, 6,5. Ушул толугу менен шыбак стяжкасына чейин 900 000 сом каражат кетти. Ушу чакан 3 бөлмөлүү үйгө. Анан баягындай ички маселелер турат азыр. Кудайга шүгүр, дагы ушул 3 ай негин бир мырза көмөктөшүп спонсор болом деп азыр 3 ай негин даярдап атат. 3 ай неги маселеси чечилди. Анан дагы эмне натяжной потологуна дагы бир спонсор чыгып, потологуна келгенде мен айткыла деп турат. Ал потолог даяр болуп калат. Эми астыда буюрса бизде ушул полу бар. Анан стеналары бар. Анан мына көрүнүп турган өстүрмөлөр, кыскасы ушундай иштери бар. 3 комнатанын ички отделкасы бар. Анан полуна да Кудайга шүгүр жакшы жаңылык бар. Кече күнү бизде Адик мырза бар, стройматериал менен баягында соода кылган. Дайым бизге баягында карызга болсо карызга, башкага болсо башкага эң баягындай арзан баада строительный материалдарын биздин Акниет аманат муктаждар комплекс башталгандан тарта көмөктөшүп келет. Жардам берип келет, карызга деле берип турат. Карызын болгондо бересиз аке деп турат. Мына ошол Адик мырза ушул үйгө полуна ОСБ 10 000 сомдук, өзү 10 000 сом кетет экен, ОСБсына 10,5 000 сом. Ошол ОСБ аке менден болсун деп ушундай убадасын берди. Кудай кааласа эртең отделка стройкабыз башталса, полун алып келип кылабыз. Анан эми 3 эшик бар. Эң главный азыр бизде 3 эшик бар. Анан печка жага турган комнатаны биз МДФ менен потолок кылабыз. Ошол комнатанын потологу бар. Анан залын бир обой кылып кичинекей окшоштуруп коелу деген ниет болуп турат. Мына ушул жактарына көмөктөшүңүздөр деп мен силерден суранып кетет элем, урматтуу мекендештер. Алдыда кыла турган дагы да көп иштер бар. Мен бул иш менен эле улам токтолуп, чайналып, эзилип жүрө бербестен тарс бүтүрүп туруп кийинки ишке өтүш керек болуп атат максатыбыз. Эми кичине туруп калдык, материалдарды карызга нары бери деле кылайын деп деле кете беребиз бизчи. Бирок кандай десем, карыз менин мойнумда болуп калды. Ал карызды төлөшкө келгенде кичине маселе жаралып калат экен. Мына азыр усталардан 20 000 калды деп атпаймынбы? Ошол 20 000 деле бериш кичине маселе жаралып атат чындыгында. Келиңиздер, ошон үчүн ар бир көрүүчү болгону 100 сом, 200 сом, ашып барса мейли 500 сомго чейин эле көмөктөшүңүздөрчү. 100 сомдон гана мен суранып кетем. Бирок сиздердин салган 100 сомуңуздарга бир үй бүлө үйлүү болот. Биз урматтуу мекендештер мына жакын күндөрдө дагы бир муктаж болгон үй бүлөгө үй баштаар алдында турабыз. Кудай кааласа ал жакта бир жакшылык иш башталып калган иш. Мындай айтканда, ошол иштин нарагына келишинче кол кабыш кылып, үйдү толук бүтүрүп тапшыраар ниет болуп турат. Кудай кааласа биз ал маселени да сиздер менен жакын күндөрдө бөлүшөбүз, достор. Азыр так, бул жакта эмне иштер болуп атканын азыр сиздер менен бөлүшөбүз. Бул жакта Кутубек мырза бекер отурбай, мынакей могул кичинекей болсо да ушул навести бүтүрүп атыптыр. Бул жерде ашкан эмелер бар эле, эмне эле? Шифрлар бар эле, ашкан ушундай бир жыгаштар бар эле. Мына ушул жыгаштар менен жакшынакай кылып мынакей ушундай ушул жерге навесин баштап, навесин кылган атыптыр, машалла. Сонун. Биз деле карап отура бербестен өзү аракет кылып, колунан келишинче жасап атат. Салам алейкум. Кутубек кандайсыз? Аллага шүгүр, жакшы. Ден соолук кандай? Аллага шүгүр, куйрак. Тынчпы?
Ысыкта эмне кылып атасыз? Эмне менен элек болуп атасыз? Лай бастысын кылдык эле кече балдар менен. Бала чака менен бастыңызбы? Кичине калды бүгүн чарчап калгандан дем алайын. Кайсыл жерин бастыңыздар? Азыр мына комнат менен мына комнаттын кичине бир жарымы бар, мына комнат бүткөн да. Азыр мына комнат калды, мына орточо эң калды. Жарымынан өттүңөрбү уже? Өтүп калдык жарымдан, Кудай кааласа. Жетеби, жетпейт окшойт да? Жетпейт окшойт, анан терден казып эле чугуп чыгара алабыз деп атат, ошол жерде көбүрөөк го. Өйдөлөнүп кеткен ошол жерден майдалап суу койсок. Кече ошо. Бекер отурбай кыбырай берейин депсиз да? Лайды каерден тартып атасыздар? Муну ичкерден, печкенин жанынан тешиктен тартып атабыз. Ичкерденби? Кутбек мырза, урматтуу мекендештер, Кутбек тасырды сиздер менен көптөн бери баягындай экрандан бөлүшпөй калдык. Ато улам эле ар кандай сөздөр, негативтер болуп калат экен. Эми бул мырзанын тагдыр турмушун эч кимиңиздерге Кудай салбасын дейт элем. Анткени башынан ар кандай сыноону өткөргөн да. Мен учур келгенде сиздер менен толук бөлүшөм дегем. Кутбек мырза өзү менден 1-2 жаш улуу 6 баланын атасы. Бирок жаштайынан көп жерлерде кыйынчылыктардын үстүндө чоңойгондай. Өзүнөн деле, өзүнөн мурда башкадан деле уктум да. Кутбек мырза өзү канча бир туугансыз? 4 бир тууганбыз. 4 бир туугансызбы? Сиз балдардан чоңсуз. Балдардан чоң. Анан мен эми келиңиз бир кыскача болсо да бир ачык маек кылайлычы. Ато сиздин деле аркаңыздан ар кандай сөздөр болот. Сиз деле түшүнбөй кээ бирлер баягындай негативдүү сөздөрдү жазышат да, мисалычы. Мен угушум ачык эле айтайын, баягындай балдар үйүндө чоңойгон деп уктум да сиздерди. Ошол чынбы? Биз ошо Акчалабатта, Октябрьскийде окуганбыз балдар үйүндө. Жоморт Бөкөнбаев атындагы балдар үйүндө окуганбыз. Балдар үйүндө. Баягы Октябрьскийдеги детдом бар эле балдар үйү. Балдар үйүндө бар. Ошол жерде окуп, ошол жерде чоңойгонбуз 9-класска чейин. Мына биздин операторубуз экран аркасындагы Закир мырза ошол балдар үйүндө чоңойгон. Закир мырза ошол жерде көрүп эле ошол жерде чоңойгонун мындай айтканда факты күбө экен да. Анан кыйналып ошол тагдырды турмушунан өткөргөндөн кийин анан чындыгында ушул кадамдарга барганбыз да. Ал жерге канча жашыңызда баргансыз негизи? Ал жерден 1-класстан эле барганбыз. 1-класстан барып, ошол жерде 9 бүтүнчө эле ошол жерде окуганбыз. 9-10 жыл ал жакта жашапсыз да. 9 жылда ошо 9 жыл окуган. Андан кийин канча жашыңызда үйлөндүңүз сиз? Мен эрте үйлөп койгон. Чоң энем рахматтуу көзүм бардым үйлөп коеюн эле. 20 жашта эле үйлөп койгон. Анан кийин ар жерде жашадык, бу жерде жашаганбыз, кийин бу жерден кетип Шамасайда жашадык. Анан эми мен деле ошо кээбиринде окуп калам негативтердичи. Ар ким туура эмес жазып атат, туура эмес маалымат берип атат. Акчасы көп болгон, бай болгон деп. Негизи андай болгон эмес. Мен өзүм мындай устаканада иштеген үчүн жана элдердин машинесинен аяка минип, бияка минип чыдап кетип калат да. Устаканада билесиңер го, оңдоп кой деп. Анан кийин аяка минип, оңдоп минип турчу элем да. Анан көп эле ошондой бул кантип эле ушул даражага барып калды. Машина минип жүргөн бала ушинтип калды дейт да. Баягы бирөөнүн машинасына минип жүрсөңүз. Мен устаканада иштечү элем өзүм. Бирөөнүн машинасына оңдоп минчү элем. Чыдап кетчү эле оңдоп койгула деп. Анан кийин оңдоп коюп 1-2 күн жоголуп кетсе минип турчу элем. Кайра келгенде калчу эле көп машиналар колго келип чыдап кетчү эле да. Анан көп эле туура эмес маалымат берип, туура эмес ар кандай мемелерди, негативтер жазып. Ушу кыргыз элиме чоңдон чоң ыраазымын ушунча жардам берип атканына. Силерге ыраазымын. Алла ыраазы болсун, келечегиңер кең болсун. Ушу негизи мисалы ошол устаканада иштеди деп уктум, кирпич куюп иштеди деп уктум, устачылык кылып элдин мисалы үйүн, сарайын, дубалын көтөрдү деп уктум. Ушундай иштерди деле кадимкидей жасап келгенсиз. Стройкаларды кылганбыз, там салганбыз, кирпич куюп жүрдүк бир 5-6 жылдай. Кирпич куюп сатыппы? Кирпич куюп сатып Шамасайда. Анан өзүм могул кирпич куюп саткандан бул артроз болуп калгандан кийин токтотуп койгом да. Бүтүм шишип. Анда оор ишке деле жарабай. Көбү деле айтып атат, кээбирде комменттерден окуп атам.
билекте күчү бар экен, иштесе болбойт беле деп. Азыр эми үйдөн эмнеден квартирага сорго барып келатам, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Бут ооруп деңиз, э? Бут ооруп. Кече деле бул жерде балдарым өзү эле иштеди, мен кичине эмнеден карылашып эле туруп үчөө эле шугап коюшту да. Балдар жемекчи, азыр Кутубек таксыр келатсам кичинекей балаңыз тарелкасын көтөрүп нерде квартирада жашап атасыздар да? Ошо квартира үйгө кетип аткан экен. Каяка десем үйгө дейт, каяка эмне кылдың десем, атама тамак алып келдим дейт, кичинекей балаңыз. Эми бирок балдарыңызга көз тийбесин, жакшы кылып тарбиялапсыз балдарды. Алхамдулилlah, эми Алла таала өзү. Ушул сыноону өзүңүз башыңыздан өткөрүп келатканыңызды көрүп эле ал балдарга уже мындай айтканда тарбияда, Ооба, тарбия. Эч ильяс жок го, кыймылдаганга. ден соолук. Кече бир ишчиде эле барып келсем, 4 күн жатып калса, ошо бут ооруп атат, артериоз болуп. Мисалы бут ооруп атат дегенде дагы жан көрчүлүк айтып коелучу. Бут неден улам ооруп, неден улам бул эме болгон айтып кетсеңиз да. Ошо врачтар артериоз деп диагноз койгон да. Ошо менен эле ооруп атат, чашкалар ооруп атат, муундар ооруйт. Неден оору болуп калган? Ошо эмнеден мен ошо кирпичтен да сууктан да атат. Сууктанмы? Жанагы ок тийген бутуңуз кайсынысы? Ок тийген бут мыяктан азыр шишип атпайбы? Бул деле ошо шишип атат. Бул дагы жаңы башталды да. Анан биягы уже ок тийген бут эмне болсо ал. Мына жана сөөк бар, такалып калган бут. Мындан 14 жыл мурда кырсыктан кырсык болуп ушул ок тийген экен, эми толук айтпай эле коеюнчу туугандар. Эми ушундай баягы 6 баланы атасы ар кандай сөздөрдү жазып эме кылышыңыздар мүмкүн. Бирок 6 баланы колунан келишинче мына кирпич болсо кирпич, дубал болсо дубалын, элдин машинасы болсо аны, кыскасы ишти ылгабай 6 баласын да айтканда чоңойтуп уже эрезеге жеткирейин деп койгон Кутубек мырза да. Мына ушундай достор мекендештер. Анан бул үй боюнча бир кыскача токтололчу. Үйдө мынакей бардыгыбыз эле ойлобогон нерсе болуп кетти окшойт. Кече эле бир 6 ай мурда эле келгенде ошол жерде жыгылып калган, урап калган үйүңүз турат эле, Ооба, ошо бир 6 ай мурда ошондой болчу да. Азыр эми Кудайга шүгүр эми өйдө туруп тикеленип. Мындай кээде сезимдер, ощущениялар кандай? Караңыз, азыр мына үй бүтүп калды да. Азыр мында үйдү салыш 1-2 жылда бара болосун да мисалы. Ооба, бул кээдеклер ошо көп жылдап убакыт кетет да бул мындай үй салыш. Эле балдарым деле кубанып, өзүбүз деле кубанып эми бүтөйүн деп калганына. Эми абдан эле сүйүнүп атабыз эми. Аз калды да. Аз калды. Ушу кышка чейин бүтүп, ичинде кирип жашап калсак жакшы болот эле деп ойлойсуздарбы? Ооба, ошондой деп эле ойлоп атабыз эми кышка чейин. Азыркы учурда каерде жашоо? Азыркы учурда биякта квартирада. Канча квартплата төлөп жашап атат? Квартплата 7000 төлөп атабыз. 7000. Жана квартирадан мына үйгө жакын жерге келип чыгабыз да, бу жерде. Жакын жерге. Квартирада дегенде кандай туугандар? Эми дом квартира эмес, ушуга окшогон эле жер үйлөрдүн биринен эмне жерде бирөөнүн үйүндө айына квартплата берип жашап атат да 7000ден. Мына ушундай. Эми биз кече күнү чын айтканда 1 айлык квартплатаны бере албай, медер кандай кылсам болот, эмне кылсам экен деп Кутубек мырза эптеп мына бир комнатасына же бир чекесине келип 6 балам менен жашап турат окшойм дегенде мен кичине сабыр кылыңыз, эми ушул аз калды, Кудай калса бир киришсек бүтүп калат. Анан жаркыраган, заманбап сонун бир үйдү бүтүрүп, жерге кичинекей бир катмы кылып, кан чыгарып, элдин батасын, дубасын алып, анан бир жакшынакай кылып киргизебиз деп ушундай бир сүйлөштүк. Азыр Кудай калса ушундай иштин аракетинде болуп атабыз. Мына ушундай достор мекендештер. Кутубек мырза негизи мындан мурда ушундай кайрымдуулук иштерди YouTube'дан же биздин YouTube каналыбызды көрүп, болбосо ошол кыйынчылыктарда жүргөндө ушундай адамдарга же кайрымдуулук фондторго кайрылсам болот эле деген бир ой пикир болгонбу мисалы? Жок. 6 балалуу болгончо андай ой пикир бекке көчкөнчө болгон эмес. Намыста жол бербесе керек да. Ооба. Эми айла жок го эми. Бул жактан ушул. Эң туура сөз айттыңыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул кыска өмүрдө кимибизге кандай сыноону берери бир Кудайга маалым да. Эч ким өзүнө гарантия бере албайт, мен өмүр бою бүгүнкү жашоодогудай жашап кете алам деп. Эч ким өзүнө гарантия бере албайт, мен эч качан бирөөгө муктаж болбойм деп. Муктаждык пендеге эмес, бир Аллага болсун.
иншалла. Эч бир пендеге муктаждык болбосун. Алла Таалага муктаждык болсун ар бирибизде. Бирок Аллах Таалам сиздерге окшогон жакшы инсандарды себепкер болуп, ошол муктаж болгон инсандардын муктаждыгын чечкенине себепкер кыла берсин ар бирибизди. Урматтуу бекендештер, бул жашоо ар бирибизге ар кандай. Ар бирибизди ар кантип сынайт туугандар. Мына Кутубек мырзанын ушундай бир кичинекей сыноо менен 6 балалуу үй бүлөнү сынап келатат. Мен ойлойм бул сыноолор артта калат. Кудай калса бул күндөр дагы артта калат. Жакшы күндөр дагы келатат. Аз калды. Эми бул үй бүтсө дагы азыр балдардын келечеги алдыда. Мектепти бүтөйүн деп калышты. Жакында мектепти бүтүп чоң окууга кирип, мына ушундай кыйынчылыктарды көрүп келаткан балдар эртең Кудай кааласа бир Кыргыздын, Кыргызстандын келечектери боло турган ушул балдардан күтсөк болот. Анткени баштан кыйынчылыкты көрүп чоңоюп келатышат. Өздөрү элдин жардамы менен мындай заманбап хан сарай үйлүү болуп атышат. Эртең бул балдардан сөз кайтат Кудай кааласа иншалла. Ошон үчүн албетте биз кайрылып, биз аркылуу сиздерге жеткирип аткан муктаждарга эч кандай бир күмөнсүз, ойсуз, шексиз жардам бере бериңиздер дейт элем да. Кудайдан кайтат, элден кайтпаса дагы. Мен ушуну айтып кете элем. Кудайдан сөз кайтат. Биз карап, иликтеп, чыныгы муктаждарын сиздерге алып чыгып атабыз. Бул мырзаны деле, же башка муктажды деле, мейли менмин деген карылардын деле кемчилиги бар. Кимдин кемчилиги жок туугандар? Айтыңыздарчы, бардыгынын кемчилиги бар. Айта берсем сөз көп. Чындыгында. Айта берсем сөз көп. Менмин деген ошол эле мындай Алла өзү кечирсин, дини тармакта жүргөн анча-мынча мыкты мырзаларга деле же болбосо бир динден күчтүү, илимден күчтүү мындай кабары бар инсандарга деле көмөктөшүп келгенбиз, көмөктөшүп келатканбыз. Аларда деле кемчилик болот. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, кечеки бүгүнкү бул бир туугандарыбыздын мүчүлүштөрүн, кемчиликтерин карабайлы дейт элем. Айтып атпайбы, мына балдар үйүндө чоңойгон, 6 баланы багам деп кандай кыйынчылыктарда чоңойгон. Биз Кутубек мырза үчүн бербейли, Аллах үчүн кылайлы бардыгыбыз туугандар, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Кудай кааласа сөзсүз бул нерсенин аркасы жакшылык болот. Бул мырза деле билип атат. Билген үчүн мына буту ооруп чолоңдоп турса деле үйдүн ар жагынан навес кылып өзү жапты үчүн ар жагынан навес кылыпчы. Мына ушул медер уста аягына уста салып, уста акы деп башка кылып, расход болбосун деп ал жагына отун гана көмүр гана өзү жапты. Мына эмне ягында мен көргөзүп аткан пескаблок менен навеси мына өзү пескаблогун уруп, үстүн жаап атат. Бизди карап эле отурган жок, ушу аракетин кылып атат. Көрүп эле атабыз мынакей. Ушундай экен эми бул 5 күндүк өмүрдө ар бирибиз ар кантип сынайт экен. Кудай кааласа баардык жакшылык күндөр алдыда. Кутубек мырза, кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз, сиз ойлоно бербеңиз. Эми бизде мен башта айткам го, биздин Актиниет Аманат коомдук фонду тарабынан ар бир башталган иш аягына чыгып келген чыгарабыз. Кандай маселе болбосун, кандай тоскоолдук болбосун, кандай нерсе болбосун сөзсүз аягына чыгарабыз. Максат ушундай. Жакында азыр кичине ошол жанагы өзүңүз деле билесиз, материалдан усталардан кичине биртке карызыбыз бар. Ошону жаап алсак, анан азыр үйдүн дагы ичи шубактары стяжка сем толугу менен кургап калды. Азыр бүгүн сиз лайын басып атасыз. Лайын басып бүткөндөн кийин бир 3-4 күн кургаса, анан усталардап келип ичине салып, отделкасына киришебиз. Жакын күндөрдө бүтүрүп, жакшынакай кылып тапшырабыз, Кудай кааласа. Ушундай достор, мекендештер, эми үйдүн ичин көргөзгөндө кандай? Үйдүн ичин баардыгын сиздер билесиздер. Мына бул жерден кадимгидей прихожка менен кирчү, бул жагына кирсе конок бөлмөсү, ал эми бул комнатасы болсо кухнясы деп коеюн, печка жагылат. Ичкерине кирсе спальный бөлмөсү. Мына ошентип кыскасы кадимгидей комнаталар. Мына үстүнө азыр лайын көрүнөбү экен? Кадимгидей фольгаларды коюп, лайын басып атат Кутубек мырза буйруса. Аракетин колдон келишинче жасап, мына комнатаны уже лайын басып коюшуптур, Кудай каалса. Мынакей сонун. Азыр ушуну пенобетон менен кылайын десең деле жок дегенде 20 000 расход кетмек. Анан 20 000 сомду башка нерсесине иштеттик элемедер. Биз лайды секейин кыбырап баса берейли деп. Мына азыр лайын сонун кылып басып коюшту. Ал эми печкаларымды жакшынакай болуп бүтүп калган мынакей достор. Мынакей. Ушул печка менен бул 3 бөлмөлүү үй кадимгидей жылыйт.
Адик мырза полун берем деп калды, Алла разы болсун. Адик мырза полун берсе, дагы бир таксырыбыз 3 айнегин салып берсе, 3 эшикке азыр бизге спонсор чыга элек, ушул 3 эшикти салсак, ана мына комнатаны МДФ менен потолок кылып алсак, сыртындагы аны өстүрмөлөр бар, анан наркы залды, ушул конок бөлмөнү обой кылып кичине окшоштурсак деген ниет болуп турат. Мына 2 комнатаны ушул ак менен эле экологический, балдарга дагы ден соолугуна да жакшы болот. Мына ошол немеде Кудай кааласа жакшынакай кылып, водомесо мененби, ушундай бир краскалаппы, жакшынакай бул эме алып беребиз. Колдон келсе шартка жараша аракетти кылабыз достор мекендештер. Мына ушундай, башка эми айта турган деле сөз жок. Иште ушундай. Негизи айтайын деген сөздөр көп өзү, бирок айтсаң ар ким ар кандай кабыл алат экен да. Ошого сиздерди ойлойм, туура кабыл алып туура түшүнөсүздөр деп. Кудай кааласа аз калды. Жакын күнөрдө бул үй толугу менен бүтүп тапшырылат. Бул үй бүтпөй туруп дагы бир үй баштаганы турабыз. Аракет кыла береличи достор мекендештер. Бул 5 күндүк өмүрдө ушундай элдин кызматына Кудай жаратып койгон экен. Чарчабай кыла береличи. Кудайым бир жагынан болсо, бир жагынан берерин унутпасын, берет. Бергендиги ушул. Мына аман эсен жүрөбүз, аман эсен шакылдап сүйлөп атабыз, аман эсен басып жүрөбүз, жеп атабыз, ичирип атат. Ушул жедирип ичиргенине Кудайга шүгүрлөр болсун. Чындыгында мындай мүмкүнчүлүк, мындай жумушту же мындай муктаждарды муктаждана себепкер кылууну Аллах Таалам ар бир инсанга себепкер кыла бербейт. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу достор, эми Аллах Таалам ушул жумушту берип атканына шүгүр кылабыз. Ушундай муктаждарды муктаждана себепкер кылып атканына шүгүр кылабыз. Албетте ар бир эфирде ар кандай элдин ой пикирине сөз кошуп кеткен ушундай бир кичине жайыбыз бар. Себеби ар бир адам берген суроосуна ушул видеолор аркылуу жооп алып алыш керек да. Бул жумушта жеке кызыкчылык болгон эмес, болбойт дагы, болгондорго дагы мен каршымын чындыгында. Мына биздин фонддо айланада жүргөн мырзалар, жардамчылар, волонтерлор бардыгын билет, операторлор бардыгы билет. Биз ушул кайсы иш башталса ошол иш бүтүш керек, татыктуу, достойно бүтүш керек деп аракет кылабыз да. Ошол иштен эптеп бир кымтып же бирдемке кылып калайлы, мындай жеке кызыкчылык болбойт. Ушул үй өзүбүздүн үйүбүз бүткөндөгүдөй жаркырап бүтсүн. Эмнеге? Анткени эртең ачылышында конок келет, адам келет, Аяттың медер бүтүргөн, Ак ниет аманат фонду бүтүргөн үй ушундай болуп калдыбы, мынтип койсо болмок экен деген сөздөрдү мен чындыгында жактыра бербейм да. Мисалы ар бир көзгө көрүнбөгөн, потолоктун ичинде таштамайлар көзгө көрүнбөйт мисалы, турабы? Таштамайлардан бери ушул калың, стропилаларды калың кылып, анан мына дуалдын ичине деле мисалы сиздер көрбөйсүздөр да, сетка мык таштабай койсо деле болот. Ушу сетка мыгын таштап, ар бир нерсесин детально эл өзүнө үй салып атканда кандай кылса, ошондой кылып эле биз ар бир үйлөрдү бүтүрүп келатабыз Кудай кааласа. Пышык кышын пышыгыштай, кам кышын камгыштай, колдон келген мүмкүнчүлүк болуп калганда сесмопоиз колонна бетондорду куюп беребиз. Сөзсүз арматура фундаментине салынат дегендей, кыскасы бардыгы ушинтип бүтүрүп келатат. Шартка жараша, туурабы туугандар? Мына ушундай. Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Дагы да Кыргызстанды түрөө удуруп канчалаган үйлөрдү салсак деген ниетибиз бар. Бул 31-чи үйүбүз биздин фонддун. 31 үйдүн ичинде ошол жанагы Ак ниет аманат муктаждар комплекси бар. Кудай кааласа жакын күндөрдө дагы үйлөрдү баштайбыз деп турабыз. Андан сырткары канчалаган бейтаптар кайрылып атасыздар. Бейтаптар, урматтуу Кыргызстандагы жарандар, ооруп аткан бир туугандарым, мен алдын ала сиздерден кечирим сурап кетем. Баарыңыздарга татыктуу, сиздер күткөндөгүдөй мен жооп бере албай калып атам. Сиздер күткөндөгүдөй жардамыбыз бере албай калып атабыз. Биз жалгызбыз, чындыгында жалгыз, эч бирине жетиш кыйын экен. Ушуну туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Колдон келсе гана баарына жардам бергибиз келет. Мүмкүнчүлүккө жараша аракетти жасап келатабыз туугандар. Бириси Индияга алып барып кел дейт, бириси Россия, Санкт-Петербургга алып барып кел дейт, бириси Жана Башка кылып кел дейт. Эми билетиңди алып барып келем, каражат деле өзүмдө, ушундай себепкер болчу дейт. Ошол кээ бирлерине мындай убактыбыз деле болбой калып атат. Чындыгында канчалаган адамдар ар кандай кырдуу сыноолор менен кайрылып атышат. Кана эле мүмкүнчүлүк болсо бардыгына чекеден иреттеп тизип алып, мончоктой тизип алып жардам берет элек. Кудайым ошол күндөргө жеткирсинчи. Фондубуздун бюджети болсо 0 туугандар. Ар бир иштерде улам сиздерге кайрылабыз, түшкөндө кайра ишти жасайбыз. Кана фонддо бюджет болсо ар бир кайрылуулардын муктаждыгына колдон келишинче көмөктөшүп кете берет элек.
Ошол күндөр да калыс эместер, Кудай буйрса, ошол күндөргө жетели. Биздин фондду арабтар же түрктөр же фирмалар же чиновниктер башкалар колдобойт, каржылап келбейт туугандар. Карапайым эл менен иштешип келебиз. Ушу фонд ачылгандан бери. Шуну туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Кудай кааласа, бул фонддун келечеги алдыда. Ушундай достор, мекендештер, алдыда Курбан айт келатат. Курбан айтка даярдыктабыз. Мен дагы Курбан айтка эфирлер, видеолорду чыгарам. Атайын Курбан айтка курбандык чалуу үчүн дагы шотторду, башка шотторду коем. Кимде ким көмөктөшөм, себепкер болом, кошо биргеликте себепкер болобуз дегендер үчүн шотторду коюп эфир кылабыз отдельно Курбан айткага карата. Курбан айтка болгону 5-6 күн эле калды. Убагында билесиздерби, бул жагы Бишкектен баштап Жалал, Ош, Баткен, жада калса Египетте окуп аткан, медреседе окуп аткан, илим алып аткан биздин мекендештерибизге да курбандык чалып берген күндөрүбүз болгон. Мына быйыл дагы ниет кылып, ошол Египеттен кайрылат. Медерага былтыр ушундай бир курбандык кылып бердиңизби, быйыл да унутуп калбадыңызбы, кандай кылабыз, кылып бере аласызбы деп кайрылышат. Египеттен илим алып аткандар. Келиңиздер, мына ошолорго дагы жакшылыгына себепкер болойлу. Курбандык боюнча мен кийинки эфирден, түз эфирлерден бөлүшөм буюрса. Аманчылыкта көрүшкөнчө, Кутубек мырзанын ишин бир керемет колго алалычы туугандар. Бир чыйрап алчы, бир силкинсек бүтө турган иш. Бир эле мындай кыймылдап койсок бүтө турган иш калды. Кичине кылып аткан баягындай чыгашабызды үнөмдөп койсок, могул иш бүтөт жөн эле. Келиңиздер. Ал чыгаша менен биздин кемчилигибиз толукталып деле калбайт. Туурабы? Маселебиз деле бүтүп калбайт. Ошон үчүн аракет кылалы. Көп сүйлөп, убактыңыздарды алып, тынчыңыздарды алып койсом, кечирим сурайм. Таланттуулар көкүрөгүндөгүсүн чыгармайынча жаны тынбай комузун колуна алып төгөт го. Анын сыңарындай Кудайым ар бир инсанга ушундай талантты берет экен да. Ошол сыңары биздин деле бул көкүрөгүбүздөгү ушундай сөздөр сиздердин жүрөгүңүздөргө, жүрөктөн жүрөккө дейт го. Жүрөктөгү сөздөр жүрөгүңүздөргө жетмейинче биз токтобойт экенбиз да. Тилибиз дагы, башкабыз да ушундай бир басынбай, токтобой ушундай бир жеткирүүнүн аракетинде экенбиз да. Шуну туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар, жакшылыктарда жарышалы, күрөшөлү достор. Кыргызстандын келечегин түптөй турган азыркы муун, кийинки муун Кудай кааласа аракетти кыла берели. Биз мамлекет бизге эмне жасап берди деп карап отура бербеличи. Мамлекет үчүн биз дагы кызмат кылалы. Мамлекетибиздеги муктаждыктарга кол кабышкалы. Ооба, туура бул мыногу бүгүнкү Кутубек мырза ар бир муктаждыктарды мамлекеттин социальный соцзащиталары, социальный министрлиги чечишкер эле, бирок биз мамлекетти карап отура бербестен аракетти жасап, мына ушул колуна кол, бутуна бут бололу деп мамлекетке колдон келишинче көмөктөшүп келатабыз. Туура биздин дарегибизге айлык деле мамлекеттен жазылбайт. Туура биздин трудовой книжкабызга жанагындай неме пенсионный маселе деле жазылбайт. Бирок Аллах Таала акыретке жазып атат иншалла. Ошону унутпайлы. Салам алейкум.